Нарын облусунун дагы бир эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул жол проблемасы. Эмне үчүн? Себеби Нарын облусту территориясы жагынан эң чоң область республикадабыз. Адамдар санынан азыраак болсо дагы территориясынан өтө чоңбуз. Значит, территория чоң болгондон кийин ошол территорияга жол курулуш керек, туурабы? Алайылга барыш керек, бул жактан Акталага барыш керек, тияктан ат башына чейин Кытайга чейин жетиш керек, тиягы барып туруп балыкчыга чейин жетишибиз керек. То есть өтө чоң территориябыз. Значит, жол курулуштары боюнча мен айтайын дегеним өтө мындай кыйын жана жаман акыбалдабыз Нарын облусу. 2024-жылы 23-жылы Нарын облусунун жолдорун куруш үчүн Минтранс 160 километр курабыз деп өздөрүнө планга коюшкан экен. 224. Так. Аткарылганы болгону 42 километр аткарылыптыр. 30% аткарыла ошондо, даже 30-дан амашырагы, азырагы. Даже 25%. Планды 20% аткарышыптыр да. Конечно, наразы болот ошондой болсо. Бузулган жер бузулган бойдон, чачылган жер чачылган бойдон, жасалбаган жер жасалбаган бойдон, оюлган, чоюлган бойдон жатат. Жолдорубуз. 2024-жылы, 25-жылы 197 километрге план коюпсуңар, туурабы? Аткарылганы 60 километр экен. Ошол эле баягы эле 30%, 25%. Мындай жакшырып кеткен эч нерсе жок да. Жол боюнча Нарын облусунда өтө аянычтуу маселе болуп атат. Быйылкы жылга канча километр карадыңар? Нарын облусу боюнча. Отуруп айтыңызчы. Микрофонду алып, отуруп айтыңыз. Нарын облусуна быйылкы жылга план канча каралды? Нарын облусуна жалпы 266 километр план алабыз. Так, аткарылышы канча болот? Быйыл 100% аткарабыз. Так, токтоп туруңуз. 266 километрдин баарын аткарасыңар. 266. Баарын. То есть быйылкы мына мен жазайынчы мынерге. 266 километрди план болду, туурабы? Аткарылышы 100% болобу? 100% аткарабыз. Точно? Так, ГКМБ отметка кылгыла. Мага отдельный отчет бересиңер. Рұқсат берсеңіз, маалымат беріп қойсам болады? Азыр бересиз. Макулбу? Отдельный отчет бересиңер магачы. Ушул цифралар туурабы, туура эмеспи? Мен муну таң калып атам. Эгерде бул 266 километр планга киргизсеңер, так, ошону 100% аткарсаңар, анда Нарын укмуш жыргамакта. Анда Нарын облусу укмуш жыргамакпыз, туурабы? Жылына 40 километр, 60 километр аткарсак, а быйыл болсо 266 аткарсак, укмуш сону болмок эмеспи? Ошондон ушул айтылган цифраларды биз азыр жазып алдык. Эгер ушул аткарылбай кала турган болсо, анда жооп бересиз. Так, шаардын, Нарын шаарынын мэри. Нарын шаарында канча километр жасалып атат? Минтранс тарабынан. Минтранс тарабынан Ленин көчөсү 9 километр, Шералиев көчөсү 2 километр 300 метр жер жасалыш керек. Качан башталды эле? Бул көчөлөр былтыркы жылы башталган. Былтыр. 2 километрди былтырдан бери бүтө албай атабы? Бүткөн жок. Бүткөн жок. Токтоп туруңуз эми. Министр эмне үчүн бүтпөй атат? Бул Шералиев көчөсү боюнча былтыр сентябрда баштаганбыз. Сентябрда башталгандан баштап ал жерде проблемалар өтө көп экен. Эски канализация, водопровод бүт барды проблема болуп, былтыр основаниясы жасалып бүтпөй калды. Быйыл азыр 700 метрдей калды асфальт. Аз басында бүтөт. Канча күндө? 2-3 күндө бүтөт. Так. ГКМБ отчетту кармагыла. 3 күндө Шералиев көчөсү бүтөт. 3 күндө Шералиев көчөсүн бүтүрүп, мага видеосу жүрөтөсүз. Уктуңузбу? Основной жол бүтөт. Тротуар, освещение бул августтун 10-на чейин бүтүрөбүз. То есть августтун 10-на чейин Шералиев көчөсү полностью бүтөт. А эмне ушуга чейин бүтпөй жүрдү дейм да? Подрядчик ким? Подрядчик Бейтар Групп деген компания. Бул жерде эң көйгөйлүү маселе ошо. Мен былтыр сентябрда келгенде
Төрт изчеде чыктым. Бул территорияда бир дагы асфальт завод жок. Так. Быйыл азыр 3 асфальт завод койдук. Бул Нарынбаевка тиешелүү. Нарынбаев өзү жалпы 120 километр. Быйыл 46 километрин пландадык. Сентябрда 46 километрде асфальт төшөп пайдаланууга беребиз. Так, хорошо, түшүндүм. Да. У тебя никто не спрашивает. Сядь. Кто дал тебе разрешение говорить? Так, мэр города айтыңызчы. Жанагы Шералиев көчөсү, ладно, түшүндүк, сүйлөштүк, көчө боюнча. Дагы кайсы көчө жасалып атат? Минтрасырадан, Ленин көчөсү. Канча километр? 9,5 километр. Качан башталган? Былтыр башталган бул дагы. Бул шаардын батыш тарабы. Башында троллейбустардын линиясы жок, ошол жакта былтыр чукуп жолдун чекесин казып баштаган, бирок былтыр бүтпөй калды. Бул 2025-жылы троллейбустун линияларын алып бергеле баштайбыз деди. Биз кеңештен уруксат алып бердик 28 февралда. Катты Минтрансқа Бета группка жолдодук. Бул жакта бизден жолдогон каттар да бар. Мен алып бердим. Ошондон бери иш жакшы кетпейт, камчылык дышайт. Турат. Барын ачык-ачык айтыңыз. То есть Ленин көчөсүндө жумуш жүрбөй турат, туурабы? Жумуш жүрбөй турат. Элдин нараазычылыгы бүгүнкү күндө нарында иш жок дегени көчөлөрдөн болуп атат, камчылык дышайт. Өзү шаарда бир топ жумуштар жасалып атат, бирок көчө мындай бар. Так, хорошо, давайте. Ленин көчөсүндөгү эмне үчүн жумуш жүрбөйт? Минтранс. Ленин көчөсүнүн 9 километр, 4,5 километринде азыр Бета компаниясы иш жүргүзүп атат. Бирок троллейбустун линияларды март айында алар чечип берди. Акмет Кадарович өзү киришип, депутаттарды чогултуп чечим кабыл алып берди. Анын демонтажынын өзүнө да бир ай кетип калды. Өтө көп экен. Иш башталганына бир 2,5 ай болду. 4,5 километр. Канча жумуш иштеп атат? Жалпысынан 30 техника иштейт. 30 техника иштеп атат ошол көчөдө. 9,5 километрге, 9 километр. 9,5 километр июльдүн. Так, токтоп туруңуз эми. Бул эмне деген группа подрядчик? Бета дедиңизби, эмне дедиңиз? Бета группа. Кана барбы бул жерде ошонун жетекчиси? Бета групп жетекчиси барбы? Чакырбады эле. Чакырмады. Частниктер эч ким чакырбады. Бул боюнча мен маалымат коеюн. Бул Ленин көчөсүнү сентябрдын акырына чейин бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Түшүнүктүү. Бета групптун ишмердүүлүгүн текшергилечи. Муну мен эме УДУга, начальник УДУ, кана? Начальник УДУ. Вам поручается. Бета групп компаниясынын ишмердүүлүгүн текшергиле. Так. Минтрастан канча акча алган, кайсы көчөгө, так, кандай иштетти, эффективдүүлүгүн жана ошонун пайдалуулугун текшергиле. Макулбу? В срочном порядке. Анын ишмердүүлүгүн начальник УДУ сиз өзүңүз көзөмөлгө аласыз. Макулбу? Көчөдө иштеген техникаларын иштеп атканын мага маалымат берип атат. Бүгүн ташыйып келет экен деп, күнү-түн иштеп атат деп ушундай маалымат берип атышат. Так, ушуга чейин иштебей турган дейт. Мен ошондой болуп атабы эле? Вот именно. Вот именно. Азыр ошол Бета групптун жетекчисин чакыргыла. Каякта жүрөт экен? Бишкекте болсо Бишкектен, Нарында болсо Нарынан тапкыла. Эгерде келбей турган болсо, анда Бишкекте коллегаларга команданы бергиле. Так, алар таап, кармап, салып машинеге. Анан башка чакырып алып келебиз бул жагачы. Жетекчисин алып келип байлап койгула ушул жерге бир столбагачы. Ушул жерде турсун. Эртең менен кечке турсун ушул жерде. Нече болот? Тамакты да бербей байлап койгула столбага. Ошол начальник УДУ сиз өзүңүз аласыз. Контроль. Все, макул, отуруңуздар. Эми мына Нарын шаарындагы жанагы көйгөйлүү болуп аткан эки чоң көчө, так, Шералиева жана Ленин көчөлөрү, буюрса Шералиева августка чейин бүтүрөт, толук койду. Тротуарларын, авто бекеттерин, жарыктандыруучу жанагы не деп коет, жарыктандыруучу столбаларды освещение деп коет. Ошолордун бардыгын, макулбу? Августка чейин. Августтун канчасында? Августтун 10-уна. Муну ГКМ контролго алат. Ленин көчөсүн? Ленин көчөсүн сентябрдын акырында. Сентябрдын
ну, скажем, сентябрь 20-сына чейин начальник УУДу контроль кылат. Хорошо? Өкмөт алгыла контролга, аягына чейин чыгаргыла ушуну. Макулбу? Нарушение боло турган болсо, мыйзамдын чегинде соответственно нашим законодательством принять меры по отношению подрядчика и по отношению тем людям, которые проводили этот аукцион, там, ну, Министерство тарабынан. Макулбу? Все, садитесь, пожалуйста. Мына проблема чечилди. Эми бул проблеманы башка көтөрбөгүлө. Биз күтөбүз, 2 ай күтөбүз. Ушунча күткөнбүз, эми 2 ай дагы күтөбүз. Макулбу? Так, отуруңуз. Так, эми облус боюнча, жолдор боюнча акыбалды айтып бериңизчи. Каерде эмне жасалып атат? Отуруп айта бериң. Облыс боюнча биз план боюнча бардык райондордо жолдор салынып атат. Ошо автолар боюнча биз койгон график боюнча кетип атат. Так. Нарын областында бир гана маселе ушул Шералиева менен Ленина көчөсү болчу, бирок бул боюнча график боюнча кетип атат. Эң негизгиси биз асфальт заводдорду чечип алдык. План боюнча каралган ушул канча километр каралган болсок, Канча каралды эле? 266 километр. Именно ошондо айтпайсызбы? Аны биз ушул ноябрга чейин бүтүрүп, То есть 266 километрди ноябрга чейин облус боюнча бүтөт. Так, муну биз губернатордун биринчи орун басары ким? Сиз канча жыл болду иштегениңизби? 4,5 жылдан бери иштейсизби? Биринчи орун басары болуп, а? Сиз контролго алыңыз. Уктуңузбу? Маған отдельный отчет менен бересиз. 266 километр жер Нарын облусу боюнча, то есть жерден 266 километр жол Нарын облусу боюнча быйыл бүтөт. Бул рекорд, мындай болгон эмес эч качан. Абсолютный рекорд. Абсолютный рекорд. Себеби дегенде жылда мына 40 километр, 60 километр экен, Быйыл 266 километр болуп атат. Муну сөз жеткизгиле, мына айыл өкмөттөр отурат, акимдер отурат. Так, первый зам губернатора будет контролировать. И отдельно будете мне докладывать. Уктуңузбу? Я буду это тоже. Вот өзүмө жазып алдым, мына өзүм муну айтып аткан кылып алам. Макулбу? Пожалуйста, отуруңуз. Так. Эми жолдор боюнча биз Нарын облусубуз биздин эң мындай мамлекетибиздин чеке жеринде мына табигаты катаал, тоолуу облусубуз да, туурабы? Бул жерде жанагы кар эртерээк түшөт, суук эртерээк түшөт. Ошондуктан биз ноябрда бүтөбүз деп отурганыбыз туура эмес. Макулбу? Күнү түнү иштегиле. Бул жака өзүңүздүн орун басарыңызды байлап коесузбу, же болбосо начальник управление, департаменттер деген көп силердечи. Бирөө жарымды байлап коюңуз. Макулбу? Өзүңүз дагы былтырдан бери, былтыр кайсы маалда сиз жумуш келдиңиз? Июлдун 15. Министр болуп. Июлдун 15-inde 1 жыл. 1 жылда Нарын облусуна канча жолу келдиңиз? Областына 15 жыл. 15 жолу келдиңиз? Вот жакшы экен. Көп келди. Ну вот жакшы экен, анда болсочу. Анда почти ар бир айда бирден келип атыпсыз, туурабы? Ушундай болуш керек, мобильный болуш керек. Министр деген мобильный болуш керек, чуркаш керек. Тем более жол министри жол менен чуркап жүрө беришиңиз керек, сизчи. Ушу жол кайсы жерде жол болсо, ошол жерде министр жүрүш керек. Сиз приблизительно өзүңүздүн мээңизде бардык жерди билишиңиз керек. Бардык жолдорду билишиңиз керек. Макулбу? Эгерде былтырдан бери 2 жолу келдим дегениңизде, азыр муну кабинеттен кууп чыгат элем. Жакшы 15 жолу келипсиз. Это правда, да? Это правда. Это правда. Сиз чындыкты айтып дедиңиз. Жанагы подрядчик очень сильно подводит, да? Министрди дагы, ДУларды. Ну вот подрядчик боюнча начальник УУДга бердик команданы, начальник УУДу бүгүн эле чыгып подрядчиктин өзүнө келтирип коюңуз. Макулбу? Если подрядчик туура эмес иш кыла турган болсо, ни у кого не надо спрашивать. Ни у кого нет никаких крыш. Сразу принять меры. Вплоть до под стражу. Карап отурбаңыз. Бардыгынын крышасы, единственная крыша должно быть закон. Закон защищает всех. По закону будем отвечать все. Не будет работать, неправильно будет работать, будете отвечать. Хорошо будет работать, будем как бы поощрять наоборот. Что это начальник уктуңуз, мына губернатор да айтып атат подрядчик жөнүндө, министр дагы айтып атат, мэр дагы айтып атат. Примите меры. Макулбу? Ким болсо дагы.
Анан бизде кээде ушундай эле, мурда ушундай адат болуп калган. Акчасы көбүрөөк, тааныш көбүрөөк, чогуураак таанышы барлардай кой тийбе деп кармап калчу. Чтоб такого не было. Имейте в виду. Эгер кимдир бирөө крышавать этсе мага айтып коюңуз. Крышасын жара коебуз бардыгын. Отуруңуздар, пожалуйста. Эми мына бул строительство боюнча. Мен строительство сурайын деп атам да. Нурдан Кемелевич. Давайте конкретный нерсени сурайлы. Мына ипотека боюнча. Ипотека качан башталды? Ипотека үйлөрү Нарында. 1 жыл болуп башталган. 2023 жылы башталган. Билбейсизби? Ким куруп атат аны? ГИК. Так. Мына былтыр күздө мен келгенде ушул ипотека 1-2 этаж турат эле да. Былтыр мен ноябрда келгем. Азыр келип өтүп келатып көрдүм, 3-4 этаж болуп калыптыр. То есть 6 ай, 7 айда 1 этаж гана көтөрүлүптүр. Бул эмне деген курулуш? Анда биз 9 этажды дагы 7-8 жыл курабыз. Ушундайбы? Кажы Кыршаевич, маселе биякта бетондон проблема. Не кылыш керек? Ким чечиш керек аны? Не мен келип чечип берейин бетонду? Же ким не? Президент келип чечип бериш керекпи? Организуйтесь. Местный органы власти, так, губернатор, аким, мэрлер бар, сиз министр транспорта, то есть министр строительства, так, и соответствующий ГИК кайсынысы бар. Чечкиледи ушул маселелерди. Отургула чечкиледи. Бетон жок болсо эмне кылышыбыз керек биз? Андан нарымды курбай эле коелу анда. Бетон жок деп курбай эле коелу. Мына айтып атпаймынбы? 1 жылда 1 этаж көтөрүлүптүр. Мен буну таң калдым просто. Мына биз ГИКтин үйлөрү курулуп атат башка жакта деле. 1 жылда 9 этажды куруп бүтүп, ишке берип атышат. Бул жерде 1 жылда 1 этаж курулуптур. 1 этаж. Элдин айтканчалык бар. Эл туура эле айтып атат. Мына эл көрүп атат да, мына эл муну айтып атпаймынбы? Көзү менен көрүп атат да, туурабы? Эл көрүп атат, карап атат, ипотека деп жылды алдайсыңар. Ипотекадан сага квартира берем, ипотекадан квартира аласың деп жылды айтабыз. А жылда 1 этаждан курулуп атат. Ушундай болсо, Нарындын ипотекасы бүгүнкү темп менен курула турган болсо, дагы 7-8 жыл курулат. Ошондон ушуну колго алыңыз. Макулбу? Өзүңүз министр катары, министр строительства и архитектуры деп атайы быйыл түзүлдү. Президентибиздин демилгеси менен. Себеби президентибиз көрүп атат. Жерлерде Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө укмуш көп курулуштар болуп атат. Ушуларды баарын контролдош керек. Ушулардын баарынын эффективдүүлүгүн караш керек. Ушулардын баардыгын пайдалуулугун караш керек. Деп туруп атайы министерство кылды. Туурабы? Сиз биринчи министрсиз ушул министерстводо. Давайте вот возьмите өзүңүзгө контролго алыңыз. Макулбу? Контролго алыңыз. Нарындагы ипотека качан бүтөт эми ошондо? Жооп бериңизчи. Отуруп алып айта бериңиз. Отуруңуз сиздар. Микрофонду өчүрүп коюңуз. Айтып бериңиз. Кажы Кыршаевич, азыр сиз туура айтып кеттиңиз. Бетонный завод чечилди. Баардык курулуп бүттү. Азыр лабораториясына заключение соответствие сертификатын берсе, буюрса 2 ай, 3 айдын ичинде уже бул жумуш бүтөт. Так, токтоп туруң анда, давайте. Вот мен баарыңарды сөзүңөргө каждый должен отвечать за свое слово деп коюн. Туурабы? Бизде союз маалда ошентип койчу. Азыркылар билбейм, жооп береби, жооп бербейби. 3 айда ипотека Нарында курулуп бүтөт деди. Туурабы? Бүтөт, ооба. Мергорода жазып алың өзүңүзгө. Нарында дегенде Нарын шаарында болуп атат да. Сиз жазып алыңыз өзүңүзгө. 3 айда Нарындагы ипотека курулуп бүтүп, буюрса, Кудайым буюрса, ошо быйыл күздө, сентябрь, октябрь айларына ипотека кирип жашап калышат, Ооба. Мына всё. Жазыңыз. Бизде бир эле бетон маселеси проблема болуп бүтчү. Всё, мына бетон маселеси чечилди. Асфальт маселеси чечилди буюрса. Ушуга чейин чечилбей жүргөн, туурабы? Эми мына 3-4 айда бүтөт.